Салам достор, мен атым Сыймык. Сиздерге мен кыштакта бир күн аталышындагы аудио подкастымды угууну сунуштайм. Бул долбоор аркылуу сиздер Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы кызыктуу айылдар, ал жердин диалектикалык өзгөчөлүктөрү менен тааныша аласыздар. Эң өзгөчөлүгү мен ар бир барган айылда бир кыз менен таанышам. Анан ошол бийкеч мага айылды тааныштырууда жардам берет. Биздин подкаст сиздер үчүн ыңгайлуу жана кызыктуу болушуна ишенем. Анткени биз диалектикалык сөздөрдү толугу менен түшүндүрүп беребиз. Маалымат иретинде айтайын, биздин бул долбоорду сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон бардык форматта көрүп окуй аласыз. Ал үчүн биз ТВ жана сайттагы версиясын дагы даярдаганбыз. Аларды сиз биздин ТВ YouTube каналынан жана Ынтымак Чекит KG сайтынан кыштакта бир күн деп издесеңиз табасыз. Биз азыр чоң атам үйүнө тооктордун кантип багышышын көргөнү келдик. Демек, бул жакта тоок фермасы Ооба. бар. Ошондой десек да болот. Чоң атам тоок фермасы бар. Ал жакта кантип тоокторду багуунун эрежелерин үйрөтөт бизге. Ту. Ой, келгиле. Келдик. Кандай? Кандайсыз, жакшысызбы? Кайсы шамал айдап келдиңер? Бизде ноокатты шамал айдап келди. Айкөл кызыңыз. Айкөл кандай? Жакшысыңбы? Сизге эриштип келди. Тоок фермасы бар. Кандай кылып багышты көрсөтөт дейт. Бекерчиликтеги иштейм. Не кылып атасыз азыр? Азыр өткөндө 10 күн мурун дарылагам. Неге каршы? Бая чумага каршычы. Себеби мына ноябрь айында сөзсүз дарылаш керек да. Анан кийин 10 күндөн кийин повторно дарылаш керек дагы. Ошого бүгүн дарыласамбы? Эртең менен кечеги состояниясын көрүп булардын кичине кеселдеп коптур да. Ошолорун көрүп туруп бүгүн эртең саарлап парастамол бердим. Парастамол. Кадимки эле адамдардын парастамолуну уютуп бердим. Ичиши бүтүптүр. Эми мына немени марганцовка. Колага окшош ичи берейин. Марганцовканы даярдадым. Эми ушуну берип койсом, себеби булардын немесинен кыгыдан эле билебиз да. Канчалык өзгөрүп калат. Ошону бүгүн саарлап карасам, кичине кыг өзгөрүп калыптыр. Ошого марганцовка даярдадым. Муну берем дагы азыр уколдошум керек. Шу уколго даярданып атам. Уколуңуз? Укол даяр. Ал деле адамга сая турган укол эмес. Жок, тооктордун өзүнүн уколу. Жардам берип коесуңбу? Азыр уколум даяр. Бир тоок тутуп берсең. Бирде эмес, ушу мүмкүнчүлүк болсо, баарын жардам берип койсоң жакшы болот да, бүтүп калат. Мен дагы Кана, нар жагдан келсең, экөөбүз сырасы тутабыз. Кел, бир акты кырмай. О. Сен дагы эле шустрый окшойсуң, а? Кел. Дөшкө беребиз да муну. кайсыл жагынасыз? Дөшкө. Мына жерге. Дөшкө дейсизби, көшкө дейсизби? Дөш. Мына жерге беребиз. Ал не дегени? 1 граммдан. Дөш мына жер. Төш. Төшүн дөш. Дөш. Бизде дөш. Эми бирден тута бересиң. 1 граммдан беребиз. Бул Марганцовканы ичти да бул? бул иче берет кечке. Анан кийин бардыгы азыр повторно бериш керек да кыскасы. Повторно берсек, эмеге ахвалга карап туруп, где-то январда кокус грипп болуп калса, гриппке каршы да уколу бар. Тоокта грипп болот. Обязательно. Пырылдап калат. Ошо маалда эле чекеден берип коюш керек. Канча тоогуңуз бар эми? Азыр бу жерде 60 тоок бар. 60. Өзүм инкубатор менен ачтырганмын. Өзүңүз инкубатор? Бир 500-600 да ачтырдым, өлүм көп болот экен да мындачы. Кайта эле өлө берет экен, ошонун калганы ушул. Чоңоюп атканы. Качандан бери бул инкубаторду колдонуп? Так, мен быйылгы жазгы февралдан бери. Февралдан баштадым башына. Мартта ачты. Ошонон бери ачтырдым да, саратанга келгенде уже тукум неме боло баштайт экен да. Туулган тукум уже бир 3-4 саат эле айныйт экен. Саратан деген билесиң да? Ысык. Өтө ысык. Саратан анан асат келет. Ошол ысык маалда 3-4 саат, 5 сааттан кийин Асат келет дейсизби? Асат бул өрүп пышкан маал. Өрүп пышкан маал? Саратан, анан асат келгенде дымдап туруп өрүтүп пиширет экен да. Ошону асат дейт экен. Ошол мезгилде уже
3-4 saat 5 saatка жеткенде эле тукум айный берет экен. Карасам 80 тукумдан 10ду да качпай калды. Анан токтоттум. Азыр күздө аштырайын десем, кышта бага албайм. Эми февралда да баштайм да. Жазга ачып калышат. Февралдан баштасам, ошо азыр мыналар тоокторум, тукумдары Кудай кааласа жарактуу бир 40 туу бергенде дагы 2 күндүгү бир инкубаторга, 2 күндүгү бир инкубаторга, 2 инкубаторум бар да. Азыр тууп атышабы? Жок, азыр жок. Бар эми азыр 3төн эле күнүгө. Инкубаторуңуз кандай? Инкубаторум көрсөтөйүнбү же Көрсөтүп жакшы болот. чөжө ачтырган аркасында мунан жасадым. Биринчи ярыс, экинчи ярыс кылып. Жүзүлөр үчүн. Чөжөлөр. Мисалы үчүн мына жерге чоңдору кичинелерин бияка салып коебуз, жаап коебуз. Өзү эптеп чыга турган мезгилде бияка алып коебуз. Кичине мезгилде жогоруда тура берет. Аш балдарын жаса берген. 83-84 тукум батат. 22 күндө. Тоок 22 күндө. Процесс кандай болот? Процесси мисалы үчүн мына автоматически переворот. Өзү мындай кылып турат. Анан мына жерге суу коюлат. 2 лампочка бар, 2 вентилятор бар. Мисалы эртең менен мына кнопка бассам мындай абалда болот. Нарыгы ылдый болуп турат да. Анан кеч кнопканы бассам бер жак ылдый. Эңкейиш болот. Сууду сөзсүз карап туруш керек. Мына Россиядан келген инкубаторум. Атайын алдырдым. Мынак. Бул 63 тукум батат. Бул дагы переворот. Өзү неме кылат. Анан мунун жакшы жери чыккан чөжөлөр суунун ичиге түшпөйт. Мына крышкалар бар да. Ошонун таги суу. Чыккан чөжө жүрө берет. Мунанын жаман жери. Мына жерде суу бар да. Чыккан чөжө түшүп сууга түшүп калат. Шонусу жаман. Карап туруш керек. Анан кайта эле ача берсең, немени влажность жоголот. Мынау бир чөжөгө, неме, балалуу тоокко. Тоок үчүн. Чөжөлүү тооктор. Же болбосо чыккан бир 20 күндүк, 15 күндүк шунда чоңое берет. Мынаны дагы ошондой жасадым. Бул эми мына абалда турат. Мына абалда экен тура эле. Айыл эли негизинен тоокту көп багышабы, сиз элеби жалгыз? Жок, багышат максимум 15, 10. Анан көп небегена. Кирешелүү экенби анан тоок баккан? Мен пока тоок дагы сата элекмин, тукум дагы сата элекмин да. Өзүм эле чоңойтуп, неме, мындай, не десем, кызыкчылык. Жумуштан чыгып. Обязательно. Түнү, мисалы үчүн саат 10-да бир келип карасам, саат 1-де дагы бир келип карайм. Саат 4-те дагы бир келип карайм. Жашоого пайдасы. Баягы 19 күндө түз абалга коебуз дагы 22 күнгө ачылып бүтөт да. Ошол 19-дан 22 күнгө чейин ошентип туруш керек. 4-5 чөжөгүндө алып коробкага алып чыгып коюш керек. Мисалы мындай коробка жасаган. Буга да лампочка коюлат. Биринчи чыккан чөжө сууга салынат. Лампа эмне үчүн баарына коесуздар? Жок, температураны кармабаса, температура үчүн. Обязательно температура үчүн. 36 градус биринчиси. Кийин 33кө, анан 30га күн өткөн сайын үргөтүш керек. Себеби постоянно 36-та тура берсе, бир жагы чоңойбойт, экинчи жагы тышкы немеге, погодага үйрөнбөй калат. Муну карап аптыр да Жаныбек агай. Мындай палит турбайбы деген ойго келиши мүмкүн. Мына азыркы суук погодада именно ушунун үстүгө келип турушуп атат да тоокторчу. Конечно. Мына кардын үстүндө турбайт экен. Ошон үчүн мен койдон чыккан шакалдарды чачып койдум. Келип ушул жерде тура берсин, ысыгыраак. Мына жерде бир 5 түрлүү тоок бар да, сорт бар, породасы. Мында карасаң көрүнөт. Мисалы үчүн башта чачтуу 1, простой бар,
Даканы бар, бролери бар, индийский деген бар, пайпактуу. Дакан сөзсүз бар. Простой бар. Дагы кайсынысы бар? Анан баягыдай смеш. Дакан менен простойдун аралаш. Ошентип эми эртеге жазда тууп баштаганда билебиз да кандай болот экен. Кудай кааласа. Кудай кааласа патыратып менин ниетим неме болуп да, мисалы бир 200 тоок кылсам, ошону 100 тууп берсе, 100-үнү сатсам, мисалы үчүн бир күндүгүгө жем алсам, бир жумага жетет. А калгандарını базарга алып чыгып сата берем. Менин үйүмдө мисалы 4 адам 10 та тукум жегенден кийин уже эртеси жегиске калат. Мейли. Жакшы алыңыз. Рахмат келгениңерге. Силерге дагы ишиңерге ийгилик болсун. Азыр сонун маалыматтарды алып чыктык. Анан эми бизге айкөл айылдын тарыхын, айыл жөнүндө айтып бере турган аксакал керек. ооба ажы чоң атамдын үйүнө барабыз анын үчүн. Азыр ошонун үйүнө барабыз, Жакын эле? Ооба жакын эле. Демек жетке чейин сүйлөшүп барсак болот. Бул жерде айыл эли эмне менен тиричилик кылат негизинен? Бал чарбачылык, дыйканчылык менен алектенебиз. Дыйканчылык болгондо эмне? Малдарыбыз, койлорубуз бар. Ушул сыяктуу тоокторубуз бар. Чарбачылыкка өзүбүздүн эккен эгиндерибиз жазында эгип, күзүндө жыйнап алчу. Эмне мисалы картошка сабыз? Картошка сабыз. Бизде баары өсөт. Климатыбыз дагы жайы жайында, кышы кышта өтө суук, өтө ысык болбойт. Баары өсөт. Картошка, помидор, бадырың, жүзүм, алма, өрүк. Сезону менен бири бышып бүтсө, бирини бышып, бирини эксек, бирини жыйнап ушинтип алектенебиз. Бул жерде жумуштар кыздардыкы, анан балдардыкы болуп бөлүнөбү же аралашып жасай бересиңерби? Аралашып жасай беребиз. Эгерде алма тере турган болсо, кыздар деле балдарга жардам берип, ошондой. Балдар үй ишине да жардам береби? Жок, алар жардам беришпейт. Өзүбүз деле үлгүрөбүз да кылганга. Жакшы. Азыр кыш жаштар эмне менен алек? Өзүнүн ар кимдин үйүндө өзүнүн тиричилиги бар. Ар ким өзүнүн эмгегине жараша жыйынтыгы болот дегендей ушундай. Ар ким үйүндө ар кандай тиричилик. Кантип эс аласыңар? Эс алганда, мисалы, кантип эс алыш керек кышында жаштар? Эс алганда өзүнө ылайыкташтырып куруп алса болот. Мисалы, ошо биз жана айткандай эле үйүбүздөгү теннис менен шашки, шахмат, азыр онлайн окуу, телефон. Жакшы. Жайындасызчы? Жайындасып, тоо этектерине чыгабыз, талаалар, адырлар. Иштер менен эле бошобойбуз, биринкинен бири бышып, ошо эгиндерди жыйноо менен алектенебиз. Менин эң көп берген суроом, ар бир айылда берем. Мен ушул айылга күйөө бала болуп калсам, кандай өзгөчөлүк бар? Ошол эгерде келиндин бир үйүнө коюп, ошол жака күйөө балдар келишет, анан жеңелер эшиктин алдында тосуп турушат, анан оозун майлашып акча беришет. Ошентип анан жеңелер күйөө балдарды кыйнашат да келгенинде. Анан кыйынчылыктар менен анан келинди алып кетишет. Кирип кеткенде бут кийимдерин билип калышкан, өздөрү деле алып кетишет. Кээ биркилер коюп койсо, бут кийимдерин жашырып коюшат да, анан аны алыш үчүн кайра акча бериш керек болот. Кантип күйөө балдардан акча алыш? Күйөө баланы кантип сынайсыңар? Отун жардырасыңар? Отун жардыруу деген жок. Күйөө балдар ушундай эле, ушундай акча алышып эле жеңелер анан кийин алып кетишет. Жакшы. Канча эл жашайт эми айылда? Менин апам үй бүлөлүк медайым болуп эмгектенет да ушул айылда. Ошого байланыштуу канча адам бар экенин билем. 5000ге жакын адам, 400гө жакын түтүн жашайт айылда. Жакшы. Айыл эли мигрант болуп кеткендери барбы? Ооба бар. Дээрлик көп эле жаштар мигрант болуп жүрүшөт. Жетип калды окшойт, Ооба. Эми биздин Мурдан Айман деген атыбыз бар. Мурдан Айман, Аймандын аты көп. Жүзө көп, андан Айман атын көп. Айман өзү көп, жүзө. Эми азыр мына Муса Сапаев деген тарых жазып чыкты. Муса Айман тарыхын жазып чыкты. Бул ошо монголдордон убактыда болгон экен. Шол убактыда ата бабаларыбыз келген экен жакта. Ата бабалар Швециядан мына тоолдо жашаgan экен. Бетте жашаgan эмес. Анан тоолдо жашап жүрүп жондорду барак жетте, монгол басып алгандан кийин монгол менекте Нанай дегенди коюп койгон экен. Нанай. Ошонун бул эме кылып, сен уларым намыктарын өндүрүп турасың, арым табагынан бир алып турасың.
Gep ошону коюп койгон экен. Эми бизден алып турган экен бизден. Биздин Найман Манашы Мемеден келген экен, Өзбекстандан келген экен. Şu yaktaki kelip çomağda oturup kalgan eкен. Anan şu etemler çürümenen bu olmakta emi Murdan Ayman bolup atalgan eken bunlar. Kança жылдардан баштап келген эми бул жака элдер? Bu etmetme tamamı Mongol 1200 жылдары. Söydünüz 1100, 1200 Mongol şonda bolgan. Mına bu Altaydan tarkagan bular. Altaydan uruşup anakin Nayman'ın anakin Küçlükkan degen kanı bolgan eken. Ооба. Кийин болгон экен муну Күчүлүккандын атасы менен баягы акасы элге экөө сагатканда кирип соғышка болсо кирбейбиз деп коюп Күчүлүккандан кийин жогонда болбойт деп анан канга кирип жеңилип качып анан ошондой гана Алтайдан сүрүлүп отуруп анан Чыңгызхан менен 8 жыл согушкан экен. Күчүлүккан 8 жыл согушкан экен. Анан кийин мектеп келип өткөндөн биягына кийин мына Кара Кытайга барган 4 жыл кан болгон экен. Кан болуп турган экен. Анан биеттен эмоциясы көп экен, муну жүзөм эмескен. Мен китеп окуйм. Мойдун Анан ошол малса Күчүлүккан Мурдан Аймандын ичинде Мойдун ошол Аймандын бир тургуну. Манайты жаңа Мамажан деген бар. Мамажан деген анатын кейинги мына бу алачы катындан баласы бар ма Карыбекти. Булар эми жашта билбейсиң. Анан ошол жанатта ана кийин 9 бу Карыбекти немени Мамажан байдын амакысы болот, жакын амакысы болот. Жакын тууганы болот. Мамажан байкада 2 жаш катта болгон Мойдун. Ана мына жаңы окатка чакырат. Мойдун жаңы окатына жатып алган. Ана шертен акен чакырып тургандан кийин эми Мамажан сен мына мезгил коргон удурамын. 9 бакса. 11 бакса айтылды. 11 бакса. Şonu sen karayısın, çay veresin, nan veresin, şunu karayısın. Ben bir yaptan sen veresin deyim. Ana şu an bana ki 9 baksana emez, ona 11 baksana ona aytdım ha, 11 baksana. 11. 11 baksana ki korkanda vurdurat. Anan canı bunu en akırgısı 11'inci bütün deyip kalganda boydun kedetten. Mamacan en bütün deyip kaptırıp korkan. Canı okutka var deydi. Anan canı okutka var degenden keyin ana keyin Mamacan eken boptur deydi. Bütkenden keyin Mamacan eken jürgüle usta, toğusa ustası bolğun. Bundan toğusa ustasından keyin jürgüle dese buna var. Bizge bargandan attaş ayt deydi. Biz barbayız endi kete bereriz bizge. Bu süner ketip kalsana meni atat da men, attaş ayt da men. Şonta tüyünde nemne var bilbeyim, altın mı bilbeyim dedi. Şonda yana keyin bak mana böl vagıda dep, mana da bakkan bayağı ustalardan başlığı ırgıt atan. Bayağına. Anan ırgıt at, anan oşon menen ana keyin tarkap ketet. Айкүл, бүгүн айылды чагылдырууда сен өтө чоң салым коштуң, бизге сонун жардам бердиң. Ыраазычылык айтабыз, ата энеңе ыраазычылык айтабыз. Иштериңе, окууларыңа ийгилик, жакшы кал. Ушинтип биздин сапарыбыз аягына чыкты. Кийинки серия мындан да кызыктуу болот. Анткени биз сиз менен кайрадан эле Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагынан жолугабыз.